Достор, ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Бүгін мен сіздерге жаңы салынған өтө сонун сатылуучу 4 бөлмөлүү жер үй жөнүндө маалымат бергени атайын келдим. Таза суу чыгарылган, свет бар. Кудай буйруса биринчи хозяин болосуздар. 4 тарабына пескалок забору менен тосулган. Ажатканасы, нар жакта варатасы, үйдүн алды стяжка, мына жакта болсо 11ге 11 болгон мощный салынган үйү. 4 комната, коридор, санузелдерди кошпогондочу мына карасаңыздар өтө сонун болуп кок коюп турат. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрүп берейин. Достор, таза суу чыгарылган үйдүн алдынан мына караңыздар. Өзүңүздөрдүн ушундай сонун булактын суусунан 24/7 жакшы напордо суу чыгып, шаркырап турат. Карасаңыздар, суу кеңири. Мен турган жер Баш булак айылы. Мадыга келесиздер. Мадыдан өтсөңүздөр Баш булак айылы. Мектеп, садик, айыл өкмөттөрү бар. Андан өтсөңүздөр мына Ош Алай трассасынын сол тарабында легендарлуу Баш булактын самомойкасын көрө аласыздар мына. Охо, сонун кылып жасап коюштур, жакшы. Ушул самомойкага жетпей эле сиздер мына солго кирсеңиздер, бул Өжөр жаңы конушу, достор. Өжөр жаңы конушунда мына киргенде машина кетет. Ошодон эле бир аз жогору тарапка чыксаңыздар, оң жакта экинчи көчө, ошол экинчи көчөдө сатылуучу үй турат. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Трассага жакын болгон экинчи көчө. Экинчи көчөгө кирсеңиздер эле, бир аз эле жүрсөңүздөр, оң жакта ушул жаркыраган үй сатылат экен. Караңыздарчы. Охо, 4 тарабы пескалок забору менен тосулган, варата коюлган, таза суу бар, свет бар. 5 сотук болгондо көчө тарабы 20 метр, ичкериге 25 метр. Мына жакта болсо жашоого даяр мен жанагы айткан чоң үйү. Көрдүңүздөрбү? Жүрүңүздөр, эми үйдүн ичине кирели. Ушул жерден дагы негизи жакшы көрүнөт экен. Так, варатаны ачып кирип келе бересиздер. Мына үйдүн алды стяжка. Карасаңыздар, 2-3 машина жөн эле батат, кудай буйруса. Мол жагы бош орундук. Онол жакта суу чыгарылган, сөрүсү бар экен, ажаткана, мынол жагын жашыл зона, тандыр, очок, бүт барын ушул жака секин жайланыштыра аласыздар. Жалпысынан жакшы. Жер дагы тегиз, эч кандай уклон жери жок. Сиздер мына кирип эле оң жакта карасаңыздар, бул мен жанагы айткан 11ге 11 болгон 4 комната үй, кирпич. Колонна сезон поисттери көрүнүп эле турат, бүт бардыгын ачык кылган. Келип өзүңүздөр дагы көрүп кетесиздер. Негизи мындай даяр сонун үйлөр 1-2 күндө эле сатылып атат, андыктан аракетти кыласыздар деген ойдомун. Жүрүңүздөр, эми үйдүн ичине бисмилланы айтып кирейли. 11ге 11. Анан мына байкасаңыздар, эми так, фундаменттерин да көрүп атасыздар, мына бийик. Вообще бийик, сонун. Жүрүңүздөр. Хоба деп туруп лестницаны менен мындай чыгабыз. Темир кармагыштары бар, безопасный. Брон эшиктер коюлган. Жандыр коюн, мына жанат экен. Мындай чечип кире берейин, Так, бисмилла деп киребиз. Мына киргениңиздерде чоң кенен коридор тосулат сиздерге. Бул жак 2, бул жак 2 комната. Түз жүрсөңүздөр, санузел. Оң тараптан баштайлы. Охо, бул жак конок бөлмө, достор. Күйөө балдар келсе, ушул жакка алып кире бересиздер. Карасаңыздар. Современный сонун үйлөрдүн бири. Жакшы. Эми бул жак өтөйлү. Бул жак спальня деп койсом болот. Мына карасаңыздар. Спальня комната деп койсок өтө жакшы жарашат. Потолоктору натяжной, люстралар коюлган, бардыгы сонун. Эми санузелге өтөйлү. Болду, мына бүт бардыгы бүтүптүр. Ванна, раковина, ошолорду алып келип эле установка кылып койсоңуздар, уже даяр болуп калат. Эми 3-чү комнатага кирейли. Бул жак барыңыздар билген дагы бир взрослый спальня болуп калат, бир аз чоңураак экен. Тегеренип көргөзүп коюн, Потолоктору натяжной, сонун кылып колдон келишинче жасалган. Бул жак духовка. От жаксаңыздар, бул комната Құдай берсе өте сонун жылыйт.
Эми жаңы үй. Эч ким жашай элек. Жаңы бүткөн биринчи хозяин болосуздар. Печкасы бар, чекелерин кафель кылган атайын мындай кийин көчүп кетпеш үчүнчү. Суунун сливтин турбалары чыккан. Болбойсуз. Мына караңыздар, бул кухня болду, баарын көрдүңүздөр. Эми жүрүңүздөр. Мына жактан вид дагы сонун болот экен, мындай панорама да. Мына карасаңыздар. Жакындатып көргөзөйүнчү. Башбулактын бурч-бурчтары деги эле Ош Алай трассасы, өтүп жаткан фуралар полный көрүнүп турат. Панорама да. Колдон келишинче үй жөнүндө маалымат берген аракет кылдым. Көрдүңүздөр, түшүндүңүздөр. Жакшы. Мощный үй экен, бирок. Ал жакта дагы мына кошумча курулуштары турат. Каалагандай кылып, Кудай буюрса жайланышып аласыздар. Азыр мен атайын бир бурчта турам. Мындай үй жакшы кадрга чыксын депчи. Так, баасына келе турган болсок, азыр сурайм деп унутуп калыпмын. Эзинин номерин анан баасына экранга жазам. Калган эзи менен өзүңүздөр сүйлөшө аласыздар. Барыңыздарга ийгилик каалап, бул чыгарылышты мен жыйынтыктайм. Лайктан басып, тууган урук, дос жарларга жиберип койсоңуздар дагы болот.